Балмуздакты саналуу адамдар эле жегиси келбесе, дээрлик баардыгыбыздын жакшы көргөн таттуу азыгыбыз. Эгерде мындан 5000 жыл мурда жаралсак, анда таттуу суусундукка муз аралаштырып жегенибизге ыраазы болуп жүрө бермекпиз. Себеби ал кезде балмуздак деген түшүнүк ошону менен гана чектелчү. Бирок бүгүнкү күндө балмуздактын миңдеген түрү бар. Алгач аталган шириндиктин жаралуу тарыхына токтололу. Биздин заманга чейин 3000 жыл мурда Кытай эли, Греция калкы колдонулганы тууралуу тарыхый китептерде жазылган. Кытайда балмуздактын чыгуусуна ачкачылык себеп болгон. Тамак-аш жок мезгилде ыйлаган балдардын соротуу үчүн музду беришкен. Бара-бара ага апельсин, лимон, анардын ширесин кошуп таттуу шириндикке айланган. Ал эми Грецияда балмуздакты ач аскерлерди тойгузуп, чарчаганын басуу үчүн ойлонуп табылган. Ал үчүн бийик тоого чыгышып, музду тоголок формага келтиришип, ага бал, сүт жана башка шириндиктерди кошуп, кайра карга көмүп коюшкан. Машыгуу учурунда аскерлер тоону көздөй чуркап, даяр балмуздактарды көмгөн жерден алып жешип, чаңкоолорун кандырышкан. Балмуздак тууралуу буларды билесизби? Бир күндө дүйнө жүзү боюнча 2,5 миллион балмуздак сатылат. Жер шарындагы эң кымбат балмуздак $60,000 турат. Эгер калифорниялык Фрэнк Эпперсон болбогондо, биз азыр да балмуздакты идиши менен көтөрүп жеп жүрө бермек белек. Фрэнк 1905 жылы азыркы таякчаларды ойлоп тапкан. Жегенге жеңил, таза, ыңгайлуу болгон үчүн бул адамды 20-кылымдын акылманы атап алышкан. Балмуздактын түрлөрүнө дал сиздин табитиңизге ылайыктуусун жаңылышпай тандаңыз. Курамында жер жемиши бар балмуздак аз калориялуу болуп саналат. Биз сүйүп жеген шириндиктин пайдасы да бар. Сүттүн курамында сөөктү бекемдөөчү кальций өтө көп өлчөмдө. Ошондуктан сүттү көп иче албагандар балмуздак менен алмаштырса болот. Балмуздакта сүт азыгы катары бардык компоненттерди сүт белогу, аминокислоталар, витаминдер, минералдык заттар жетиштүү. Анын үстүнө сүт компоненттери гомогендешкен формада болгондуктан абдан бат сиңирилет. Таттуу маанайды көтөрөт. Мындан тышкары ачкалыкты басаңдатат. Курамындагы лактоза, кальций, магний ашказан ичегинин иштешин жакшыртат. Ал эми зыяны айрым дарыгерлердин айтымында балмуздак толук кандуу азык эмес. Бул тиштер үчүн жана тамактын табити үчүн зыяндуу. Балмуздакты жумасына 2-3 жолудан ашык жегенге болбойт. Балмуздакты жегенден кийин оозду чайкоо керек. Күн ысып турган учурда муздак шириндикти тиштеп жегенде тиштин эмалдары туруштук бере албай тез бузулушу мүмкүн. Дарыгер тишке зыян келтирип, невритти пайда кылбаш үчүн балмуздакты жайыраак жегенге кеңеш берип өттү. Балмуздакты ашыгы менен жеп алуу ангина, ларингит жана башка тамак ооруларына алып келгендиктен чоң киши жумасына 2 гана жеши керек. Бегим Аймарсова, Бактыбек Маматов, Таңкы 5.